Урматтуу депутаттар, 65 депутат каттоодон өттү, кворум бар. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 83-чү беренесинин 1-чи бөлүгүнө жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 32-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-чи чакырылышын кезектеги сессиясын ачык деп жарыялайм. Ак мөңгүлү аска солор талалар, элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылым ала тоосун мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Алгалай бер Кыргыз эл, азаттыктын жолунда, өркүндөй бер, өсө бер, өз тагдырың колуңда. Аткарылып элдин үмүт тилеге, желбиреди эркиндиктин желеге. Бизге жеткен ата салтын мурасын ыйык сактап, урпактарга береле. Алгалай бер Кыргыз эл, азаттыктын жолунда, өркүндөй бер, өсө бер, өз тагдырың колуңда. Урматтуу депутаттар, сиздерди кезектеги сессиянын ачылышы менен куттуктайм. Ар бириңиздер аймактарда болуп, жерлерде шайлоочулар менен жолугуп, аймактардын, шайлоочулардын көйгөйлөрүн угуп келдиңиздер. Бул биздин эл өкүлдөрү үчүн эң маанилүү маселе. Ошол аймактарда көргөн, уккан, билген бардык көйгөйлөрдү негизинде бул жерде маселе көтөрүп, ошого ылайык мыйзамдардын долбоорун жазып, мыйзам долбоорлорун демилгелеп иштөө бул биздин парламенттин бирден бир функциясы. Биз аймактардагы жасалып аткан иштерди, аткарылып аткан иштерди айтып коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө бир топ жакшы социалдык маанидеги мекемелер, жолдор, инфраструктуралык курулуштар жүрүп атат. Биз мунун баарын белгилеп коюшубуз керек. Аткаруу бийлиги ушул жерде көтөрүлгөн маселелердин, көйгөйлөрдүн негизинде биргелешип, бир топ иштер жасалып атат. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөр билесиздер, аймактар өнүкмөй сайын, аймактар күчтүү болбойн сайын өлкөбүз өнүкпөйт, өлкөбүз күчтүү болбойт. Бардык ошол өнүгүүнүн башатында ушул аймактар болуш керек. Ошон үчүн аймактарды баарыбыз кыдырып келдик. Көйгөйлөр дагы деле бар. Ошон менен катар бир топ элдин маселелери чечилип атат. Бул жакшы аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосундагы ынтымак-аракеттештиктин негизинде көп иштер жасалып атат. Урматтуу депутаттар, биз бүгүн сессиянын ачылышын баштадык. Буйруса комитеттерде, фракцияларда иштерди улантышыңыздарга бүгүн негиз бар. Ошон менен катар сөзүмдүн акырында биздин кечеги 31 августтагы белгиленген Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк майрамы менен дагы бир жолу куттуктайм. Эгемендүүлүк бул биздин ата бабаларыбыз эңсеп келген чоң майрам. Эгемендүүлүгүбүз бекем болсун, бакубат болсун.
мына 32 жылдығын белгилеп атабыз. Кылымдарды карыткан эгемендүүлүк майрамы болсун, өлкөбүздө ынтымак, ырашкерлик болсун, элибиз өнүп өссүн. Ошон менен катар бүгүн мына өлкөбүздө билим күнү белгиленип атат. Билим бул негизги биздеги маселе. Билимдүү улут, билимдүү эл, билимдүү өлкөнүн гана келечеги бар. Андыктан билим күнү менен бардык кыргыз элин куттуктайм. Бүгүн 1 сентябрда мектеп босогосун аттаган, жогорку окуу жайын босогосун аттаган бардык келечек ээлерине ийгилик каалайм. Урматтуу депутаттар, ушуну менен бүгүнкү жыйналыш танапис кийинки отурумга чейин танапис жарыяланат. Комитеттерде, фракцияларда ишиңиздерди уланта беришиңиздер. Рахмат.